Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жыдарылаш көрсөтүүсү биз демейдегидей эле сиздерге дайымкыдай өнөр адамдарын, чыгармачыл адамдарды, көпкө кызыктуу адамдар менен сырдашууну улантмакчыбыз. Бүгүн дагы эксклюзивдүү маек десек болот, анткени Кыргызда өзгөчө өнөрдү алып жүргөн, анан дагы 7 каналдын эфиринде биринчи жолу өз өнөрүн тартуулап жаткан Залина Айымды кепке тартмакчыбыз. Биздин программага кош келипсиз. Саламатсыздар, абдан кубанычтамын. Ушундай сиздер чакырып жакшы маек түзөбүз деген ойдомун. Албетте, баягы эми эң биринчи эле бизге кызыктуусу ушундай бир кыяктын бир 3-4 түрүндө кол ойнотуп, шаңшыт ойноп калган Залина кыяк менен канча жыл алектенди? Мен мисалы канча жыл алектенсем ойноп калам? Ой, менин тарыхым илгери башталган деп коеюнбу? Союз учурунда деп коеюн. Кичинекей. Тамаша. Эми чынында бул кыякты мен тактап айтканда ушу 9 жашымдан бери кармап келатам. Кыяк мен ошондон бери эле алышып келатам десем болот. Себеби ушу 9 жашымда ата-энем мени Мукаш Абдыраев атындагы мектепке алып барган, музыкалык мектепке алып барып, ошол жерден жана экзаменден өтүп, анан кабыл алынып, ошондон бери эле тартып келатам, үйрөнүп келатам. Улам жылдан жылга канчалык көп ойногон сайын, көптү билген сайын, көп үстүнөн улам издене береткенсиңда, изденип, ошончол көп түшүнүп, улам жаңы сырлар ачыла берет экен. Эми Залинага мен ушундай суроо берет элем, эгерде көрүшүп калсам дегендер бар да. Эмне үчүн мындай пианино эмес, комуз эмес кыяк? Кыякты тандап калган себеби, бул кыякты айтып коет эмеспи? Мындай адамдын үнүнө жакын деп коет да, тембринчи. Мисалы үчүн илгери ошол кыяк менен кыяктын негизи шамандардын аспабы болгон деп айтылат да. Илгери ошо адамдар ооруганда же болбосо болот эмеспи, мисалы жин кирип кетип, ушундай бир ооруп калганда, ошо шамандар кыяк менен, кыяктын үнү менен дарылашчу экен да. Мен ойлойм, бул кыяктын өзүнүн да көптөгөн чоңундай касиети бар болуш керек да, өзүнө тартып арбап алганчы. Анан мен да ошентип тартылып калдым болуш керек, мени арбап алды болуш керек, ошо өзүнүн үнү менен деп ойлойм да. Анткени башында укканда эле жаккан. Анан ошончолук канчалык көп ойногон сайын, ошончолук мындай жаңы нерселер, жаңы сырлар ачылып, ошончолук дагы өзүнө көп тартат экен да. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушинтип келе жатам. Буюрса, Кудайга шүгүр, мен абдан ыраазымын да. Себеби ушул тармакты тандап, ата-энем мага ушул тармакты мындай ушул тармакка түрткү болгондоруна абдан ыраазы болом да. Себеби мен кыяктын арты менен көптөгөн мисалы элдин алдында жүрөм, ар дайым өзүмдүн өнөрүмдү тартуулап жүрөм дегендей. Ошол эле учурда чет өлкөлөргө дагы, көптөгөн чет өлкөлөргө бардым. Ошонун бардыгы өнөрдүн арты менен десем жаңылышпайт болушум керек. Бул кыргыздын аспабы дегиле биз өтө мындай айтып бүткүс чынында өнөрдө, себеби ар бир аспап жеке эле ошо кыяк эмес, бүт ошо кыргыздын аспабы, бул менин оюмча өтө биз ошо бай адамбыз да, кыргыздарчы, ушундай аспаптарыбыз бар. Анан мисалы ошо чет өлкөгө маданиятыбыз бар, ар бир аспап өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Анан ошол чет өлкөгө барганда өзгөчө ошол биздин баалуулуктарыбыз дагы да болсо мындай абдан мен ошо ойноп бүткөндөн кийин, кыякта аткарып бүткөндөн кийин ушундай сыймыктанам да. Ушундай аспабыбыз бар. Анан сөзсүз түрдө мисалы концерт аяктагандан кийин көптөгөн көрүүчүлөр келип, ушундай кызыгууларын билдиришет да, кызыгуусун, ушул суктануусун айтып бүтө алышпайт да. Анан кармап көрүп, мисалы үчүн, бул деген мисалы ушундай эки эле кыл экен, анан кандай гана керемет үндөр чыгат деген сонун жакшы каалоо тилектер, жакшы ойлор айтылат да. Анан чынында ыраазы болуп, ошо эң алгач ата-энеме ыраазы болом, себеби мен ушу түрткү болуп ушул жолго көрсөткөндүгү үчүн. Ошол эле учурда өзүмдүн устаттарыма дагы ыраазычылыгымды айтам. Кийинки мезгилде өтө кызыктуу болгону, Аида Баякова экөөңөр классика менен фольклордун бир укмуш үндөшүүсүн иштеп чыктыңар да. Буга эмне себеп болду? Кимден баягы демилге болду? Бул идея мактанып кетейин, мага таандык делчи. Анткени чынында
чыгармачыл инсан болгондон кийин ар дайым мындай изденүүнүн үстүндө жүрүш керек да. Дайыма ошо изденүүнүн үстүндө жүрүш керек да. Анын сыңары ошо дайыма ойлонуп, кандай кылсам, мындай жаңыча нерсе жараткым келген да. Анан ушул буга чейин ушул кыяк менен мисалы скрипканын экөөнүн дуэттери жок эле да. Анан башында ушундай идея жаралып, анан Аида эже экөөбүз бир концертте чогуу ал өзүнчө жеке ойноп, мен жеке ойноп калдым. Анан ошо Аида эжени көрүп, буга чейин бар болчу да, ой бар болчу. Анан ошондо көрүп дароо эле айттым да. Балким кандай болот эже экөөбүз ойноп көрсөк, кыяк менен скрипканы кошуп көрбөйлү. Себеби булар дегенем кыяк, скрипка эки башка аспап болгону менен мындай бир үй бүлөгө киргизип койсок болот да. Себеби бир топко киргизип койсок болот, себеби экөө тең мындай орусча айтканда струнный аспаптар да, струнно-смычковыйчы. Анын сары ошо ойноп кандай болот десем дароо эле макул болду, чын эле кызык болуш керек. Байкап көрөлү депчи. Анан ошондон баштап көптөгөн чыгармаларды тандадык, тийини алдык, муну алдык, башында попури жаздыралы дегенбиз да, бирок ал оюбуз ишке ашпай калды, ошо кандайдыр бир шарттарга ылайык. Анан ошентип отуруп, Пактачы кыздын бийи деген чыгармага, Сейдалы Медетовдун чыгармасына токтолуп, ошону жаздырдык. Бирок менин оюмча көптөгөн мындай жакшы ой пикирлер айтылды да бул чыгарма боюнчачы. Анан ошол эле учурда абдан ошол кыяк менен скрипканы кошконуңар дагы экөөнү ушундай дуэт кылып аткарганыңар жакшы деген жакшы ой пикирлер айтты. Анда эмесе жалпы теле көрүүчүлөр менен ушул клипти көрүп алып туран өзүбүздүн маегибизди улантсак. Жакшы болот.
Эми Залина ушундай жакшынакай бир чыгармадан кийин мен суроо узаткым келип атат. Демейде кыякчылар, комузчулар клип тарттырчу эмес. Эмнегедир клип жаатында баймабай иштеп келет, кандай болуп атасың? Бул кандай, бул таанылуу аракетпи же бул да чыгармачылыктын жолубу? Бул эми ушу чыгармачылыктын дагы бир жолу болсо керек. Себеби эми ар бир инсан бүгүнкү күнгө ылайык, бүгүнкү күндүн шартына ылайык жашаш керек да. Анан биз дагы ошого көнөт экенбиз. Башында мурун мисалы концерттерге чакырса эле барып, же болбосо эми чакырган жерге албетте барасың. Анан бирок клип тарттыруу жөнүндө көп ойлончу эмесмин да. Себеби эми билбейм эмнегедир андайга деле көп кызыкчу эмесмин. Анан бирок бул бүгүнкү күндүн жашоо шарттын мындай талабы экен да. Себеби клип тарттырбасаң, балким концертке келген кишилер көрөт. Ал эми мисалы теледен болсо көрбөй калышы мүмкүн да. Ал мисалы баардык концерттер тартыла бербейт да телевидение. Бирде болот, бирде жок. Анан эми бул дагы негизи керек экен да. Эми ошентип аракет кылып келе атабыз, бүгүнкү күндүн талабына ылайык. Азыркы бир жаңы клиптин үстүнөн иштеп атабыз. Аябай бир сыясы ургай элек клип деп айтың эле. Бул клип кайсы клип? Бул клип менин ошо өзүмдүн клибим Рыспай Абдыкадыровдун «Айтсаң болот» деген чыгармасына тартылган клип болду да. Бул негизи башталганы абдан көп болду. Тартылып баштаганычы. Анан бирок ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты чыкмайынча ал нерсе даяр болбойт экен да. Анан ушинтип Кудай буйруп убакыт сааты да чыгып калды, даяр болду. Буюрса сиздерге да жагат деген ойдомун. Эми бул клиптин өзгөчөлүгү бул жерде деген мисалы жөн эле эми азыркы бүгүнкү күнү мындай сюжет менен тартылып, же болбосо өзүн эле кечке тартып, ушундай клиптер көп эмеспи. Буга өзгөчөлүк киргизели деп биз жанагы кум менен тарткан сүрөттү пайдаландык да. Бул жаңы искусствонун түрү менен айкалыштырсыңар. Ооба, жаңы искусствонун түрү менен бул дагы өтө кызык, себеби бизде да бул эми башка өлкөлөрдө бул илгертен эми көп эле жайылган болуш керек, бирок биздин ошо Кыргызстанда мен оюмча бул жаңыдан мындай таралып келатат десем болот да. Анан ушул мисалы кум менен тарткан кишини дагы биз абдан көпкө издедик да. Бизде анткени Бишкекте бир эле адам бар экен. Ушундай тартканчы, өтө мыкты тарткан. Ал Дилбар Солтобаева деген эже абдан мыкты тартып берди. Өзүңүздөр көрсөңүздөр күбө болот болушуңуз. Абдан кызыктырып койдуң, Залина. Ушул клипти көрүп алып, ана маегибизди улантпасак болбойт.
кийинки мезгилде эмнегедир үчтүктөрдө триону түзүү салтка, модага айланып бараткандай. Бул Виаградан, же болбосо дагы башка нерседен. Силер дагы ушундай бир жакшы тумар деген топ түзбөдүңөр. Мен үчүн аты тумар, эми үчүн 3 адам, эми үчүн 5 эмес, 2 эмес. Эми анткени тумар башында тумар деп аталганбыз, анан байкасак тумар деген аталышта бир нече топ бар экен да. Анан кийин ойлонуп отуруп ошо тумар арт деп. Анткени арт да бул өзүнчө искусство да. Анан биздин ушул аспаптарыбыз бул да өзүнчө бир чоң искусство да. Ошол сыңары тумар арт деп койдук. Анан үчөөбүз болгондун себеби дагы үчөөбүз курбу кыздарбыз мурунтан. Бири-бирибизди жакшы түшүнөбүз дегендей. Анан 3 деген бул өзүнчө менин түшүнүгүмдө бул мисалы тумар бул жанагындай үч бурчтук деген бул күч дегенди билдирет. Ошол эле учурда үч бурчтук мисалы пирамидалардын ушундай үч бурчтук болот да. Анан 3 болгондо бул өйдөнү көздөй мындай умтулуу бийиктикке умтулуу. Эми бийиктик деген бул мындай кандай бийиктик? Мисалы үчүн бул белгилүүлүк эмес. Бул деген дагы мен мындай кыйын болоюн деген максатта эмес. Бул биздин өнөрүбүздү, биздин кыргыздын өнөрүн, биздин кыргыздын аспаптарын ушу элге жайылтуу деген максатта ушундай түздүк да. Себеби бүгүнкү күнү ушул деги кыякчылардын триосу, ансамбли жокко эсе да. Анан ошол себептен дагы бир чети үчөөбүз чогулуп анан мындай жаңыча иш баштап жатабыз. Анан негизи эле бүгүнкү күнү бирок ушундай популярдуу болуп жатат да. Ырчылар деле биригип, көбүнчө эле биригип жакшыртап. Бирок менин оюмча бул да жакшы да, себеби өзүң жалгыз да жакшы, бирок үчөөң жүрсөң да ал да жакшы. Эми бул дагы мындайча айтканда керектүү нерсе да, эми ар тармактуу болуш керек да. Ошол. Мисалы үчөөң бириккенден кийин 3 адамдын 3 башкача көз карашы бар, 3 башка мени бар, үчөөң тең таанымал болуп калдыңар. Репертуар тандаганда, биринчи, экинчи үндөрдү ойноодо бир менсүүнү болбойбу, ким чечет, үчтүн деле бирөө башчы болуш керек. Ким жүр дейт дагы, ким уюштурат? Эми үчөөбүз мисалы мен мындай кандай десем, колдон келишинче ар ким кайсы нерсеси, эмнеси колдон келсе ошонусуна чуркаганга аракет кылабыз да. Биз себеби азыркы эми мындай продюсерлер менен иштешкенде мода эмес, бизде бирок азыр андай нерсе жок. Эми үчөөбүз тең эле билебиз, мындай кандай шоу дүйнөсү менен таанышсыз. Эми таанышпыз, мындай кабарыбыз, маалымыбыз бар дегендей. Анан өзүң деле болот да негизи. Анан анын үстүнө продюсер менен иштешкен дагы бул өзүнчө шарттар болот эмеспи? Анан бала чалкалуу киши болгондон кийин ал шарттарга дагы көнүш бир аз кыйыныраак болуп калат болуш керек. Бирине жетишсең, бирине жетишпей калышы мүмкүн да. Андай учурда тил укпастан анан көрө үчөөбүз кеңешип, эми жумуштарды мисалы бөлүшүп, мунасалашып, эми үчөөбүз кеңешип кескен бармак оорубайт деген сыңары кеңешип. Мен билип турам, урматтуу телекөрүүчүлөр, Кана Нуркыз убакытты албастан, сүйлөбөстөн, ушул 3 кыздын бир укмуш өнөрүнөн чыгармасынан тартып алат деп турасыздар. Бул нерсени сөзсүз сиздердин каалооңуздарда аткарабыз. Азыр ушул Тумар тобунун жакшы чыгармасына ортоктошуп бололу.
Эми чыгармачылык деген ушундай тынымсыз аракет, тынымсыз эмгек, болочок пландар. Келечекте пландардан пландар чынында көп. Анткени чыгармачыл инсан болгондон кийин деги эле адам баласы дайыма мындай пландап иш кылыш керек да. Алдыга карай бир максаттарды коюп, ошого жетип, ошого умтулуш керек да. Анан пландар көп, бирок жакынкы эң алдыңкылардан айтсам, бул ушул июнь келе жаткан июнь айында Санкт-Петербургка буюрса ошо да концерт менен жөнөгөн турабыз. Ушу Бишкек шаарынын мэриясынын алдында оркестрде иштейм, мен ошол жакта эмгектенип, ошол жерде ушул жамаатыбыз менен чогуу Санкт-Петербургка жөнөгөн турабыз. Эми ушундай татынакай кыздын, өнөрлүү айымдын элге каалоосуна кезек берели. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз эли, ошо сиздерге эң негизгиси каалайт элем ошо өлкөбүздө тынччылык болсун. Анан ар бир инсанга ден соолук каалайт элем. Ден соолуктугуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Ден соолук болсо баардык жакшылыктарга жетишебиз деген ойдомун. Анан албетте ошо токчулук, молчулук, ийгилик, анан ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып, күлкүсү шаңшып турсун. Бул өтө жакшы нерсе. Күлкү бар жерде баардык нерсе болот деп ойлойм. Анан ар дайым бар болуңуздар, ушу ар дайым 7 каналды көрүп, биз менен бирге болуңуздар. Рахмат, Залина, ушундай баягы чыгармачылык үстүндө өнөр концерт астында ат жалында казан асып кызыктуу маек куруп бергениңе, бизди жакшы чыгармачылык ийгиликтер менен кубандырып, Петербургтан келгенде дагы бир маектеш бололу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер белгилүү кыякчы, таланттуу кызыбыз Залина Касымова менен болгон маек ортоктош болдуңуздар. Кайрадан дидарлаш берүүсүнөн көрүшкөнчө саламат болуңуздар.